Сөгүнсө дарат бузулабы дейт. Сөгүнгөндө бузулбайт, урматтуу бир тууганым. Бирок сөгүнгөндө кылган күнөөнү дарат алып жууп кетириш керек болот да. Маркум жууганда дарат бузулбайт, сөгүнгөндө дарат бузулбайт, ушак айтканда дарат бузулбайт. Бирок адам кирдейт дагы дараттын касиети кетип калган болот, кайра дарат алган жакшы болотчу. Өзүгө сөгүнгөндүн күнөөсүн 5-6 дарат алсаң деле кетиш кыйыныраак, истигфарды көбүрөөк айтыш керек болот. Әл-Фатхур Рахмани китебинде кайсыл бир момундун оозу сөксө бардык аалымдардын пикиринде ал адам капыр болуп эсептелет. Жана аялына талак чөт деп Бакыт Усманов аттуу устаз айткан дейт. Кайсыл бир момундун оозу сөксө бардык аалымдардын пикиринде. Жок, сөккөндөн антип түшпөйт, аны Бакыт Усманов устаздын сөзүн түшүнбөй калсаңар керек. Мен экинчи аялмын. Күйөөм сакалча намазда. Бирок аябай сөгүнүп сүйлөйт. Өтө эле богооз. Аялы да башында макул деп алып көп чырдап мени ыйлатта жүрдү. Ишенсеңиз алар урушпасын деп таптакыр телефонда чалбайм. Күйөөм мени бакпайт. Ооруп калсам да жумушка чык деп урушат. Сен мени багышка милдеттүүсүң десем, мен сенин балдарыңды багышка милдеттүү эмесмин деп кыйкырат. Түн ичинде жумуштан келем, күндүзү окуйм, ушинтип жашап келем. Суроом, талак сурасам арамбы? Ал мени багышка милдеттүүбү? Балдарымды багуу үчүн өзүм иштесем, анда мага ал адамдын эмне кереги бар дейт. Талак сурасаңыз, эгерде кыйынчылык болсо адал, эгерде жөн эле сурасаңыз арам. Ал сизди багышка милдеттүү, бирок балдарыңызды багууга милдеттүү эмес, балдарыңыз атасы бакканга милдеттүү болот. Эгерде балдарыңыз башка кишиден болсо. Эгер балдарыңыз ушундан болсо, анда балдарыңыз бул багууга милдеттүү болот. Ал сизди багат, бирок балдарыңызды багуу милдет эмес, бакса соопко ээ болот. Анан эсиме түшүп кетти, эртең менен мастураттардан бир сураныч келди. Сиздин сабагыңызга катышкан эле адамдар сөгүнгөндү таштабайт дейт. Ошого сөгүнбөгүлө. Мына мени да уят кылып атасыңар да. Аялын сөккөндөр бар экен, кошунасы сөккөндөр бар экен, пайгамбар сөккөн эмес. Пайгамбар делесем сөккөн эмес, урматтуу бир тууганым. Менин байтыл айтышкан эмес. Пайгамбар сөккөн дагы адат кылган эмес, жана адаты дагы сөгүш болгон эмес. Ошон үчүн урматтуу бир туугандар, бул жакшы эмес. Бир неке деселе энеңде ооздан чыккан болбойт да. Биз Маккада жашап жүрдүк. Анан келип, анан отурсак, анча-мынча молдолор келип калды. Анан молдолор дагы сөгүнүп сүйлөгөндөр бар да. Бир неке деселе энеңди деп эле ушинтип айтат экен. Анан менин кичинекей балам бияка чыгып ыйлады. Оны киши сөгүнүп атат деп. Анткени өтө жаман угулат да. Эгер ошо энеңди бир неке дегенди минтип жазып алып ойлонуп эдесесең, бул таптакыр бөлөк. Сенин энеңи мен зына кылайын деген сөз. Аны түшүнбөй сүйлөй берет да. Ошон үчүн сөккөн жакшы эмес, бул арам, урматтуу бир тууганым. Бул оозун калима чыгыш керек. Ошон үчүн мен сураныч сөгүнбөгүл, урматтуу бир туугандар. Атайын бир дагы сабак болот, ошого чейин шашылыш сураныч. Сөгүнсө 5-тен 70 жыл алыстайбы? Эми сөгүнгөнгө жараша да, бирөөлөр бир сөгүнгөндө 100 жыл алыстап кетиши мүмкүн. Кандай сөгүнүп атасыз, ошого жараша. Кимди сөгүп атасыз, жана кайсы сөздөрдү коюп сөгүнүп атасыз? Пайгамбар сөгүнгөн эмес. Уятсыз сөздөрдү сүйлө. Туура табияттуу, туура маданияттуу адамдар, акыл эси толук болгон адамдар сүйлөгөн сөзүндө этиет болуп сүйлөшөт. Себеби уят сөздөрдү сүйлөгөн бул чырайлуу эмес болгон, жагымсыз болгон айыптардын катарына кошулат. Аллах Таала уят сөздөрдү сүйлөгөндү арам кылган. Ан Аишата радияллаху анха qala Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem fa inna Allah la yuhibbul fuhsha ve la tafahhusha rawahu Muslimun. İmam Muslim rivayet kılgan hadiste Hazreti Ayşe nekemiz aytat, Peygamberimiz aytat, elbette Allah Taala uyat sözdördü, jana uyattu kıymıl hareketlerdi kılgandardı jakşı görбейт деген. Anan süylөгөн сөздө adam oğuzga algı sözdördü adat kılıp algan, bul jakşı emes. Bunu Peygamberimiz jaman görgön. Tuğra, adat bolup kalgan bolsa biz ayıptay albayбыз. Bирок baribir tosуш керек, toktotуш керек. Antkeni bardığımız bir nersege үйрөнгөнбүз. Mına bir vakta meşke gelip eytelek. Meşke gelip kaldık.
Bir убакта намаз окубайт элек, намаз окуп калдык. Bir убакта аш жегенди билбейт элек, аш жегенди үйрөнүп алдык. Азыр Бишкектин бардыгы аш тилге ош деле жейт ашты. Чынбы? Азыр Бишкектин бардыгы аш жеп калган, тандап жейт. Мага турпактын көрүчү, мага девизра, мага өзгөндүкү, мага сары сабыз, мага кызыл сабыз. Шакарап жок же бар. Бирөөбүз өмүр бою сигарет чегип, bir күндө таштап койгондорубуз дагы бар. Демек ошого көнгөндөн кийин буга деле көнө алабыз. Арам жүрүп, адалга өтүп кеткендерибиз бар. Сүткордук кылып жүрүп, таштап коюп, тазага өтүп кеткендерибиз бар. Демек урматтуу бир туугандар, аракет кылышыбыз керек, ошол нерсени ташташыбыз керек. Пайгамбарыбыздын башка бир хадиси бар. Ан Абдуллах ибн Амр радıyallahu taala anhu قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سباب المسلم كالمشرف على الهلكة رواه البزار. Musulmandı sögü bul tozoktun jarındagı kırga salandap kalуу menen barabar dedi. Tozoktun jarındagı kırga salandap kalуу menen barabar dese, başka bir hadiste aytat: Sibabul muslimi fusukun ve qitaluhu küfrün dedi. Abdullah ibn Mas'ud aytat, Peygamberimiz aytты deyt, musulman adamdı sögü uşul özü fasıktık. Eli musulman menen muştaşıp anı öldürüm dep hareket kıluu bul küfürlük dedi. Bul emne? Bul küfürlük dedi. Kuday Teala musulmansın. Sen assalamu aleyküm de salam veresin. Ve aleykümselam de adın alasın. Senin dinin İslam, senin dinin tınçlık dese, oşol dinin urup koyganım yok dep, başka musulmandı öldürgün hareket kılıp, muştaşıp öldürgün atkan bulsan, muna uşul küfürlük dedi. Kuday Teala şermende kılvasın. Uqqan meselebizdi uğup, oşoğu amal kılgandı Kuday Teala nasip etken bolsun.